өгөй бала болуп калабыз да. Өгөй баланын деле бир ата энеси болуш керек да, мындай бир өгөй атасы болсо дагы. Биз ушинтип эле келатабыз да. Ташкөмүр шаарына караган 5 айылдын эли өз нааразычылыгын билдирип чогулушту. Алар өлкө башчысы жана эл өкүлдөрүнүн Теңдик, Кызыл Алма, Чүйүтсай, Кудуксай жана Кашкулаксай айылдарын Ташкөмүр шаарынан чыгарып Нокен аймагына кошууну суранууда. Мында 5 айылда 6000ге жакын калк жашайт. Биз шаарда мисалы үчүн жери жол болсо жаман деп качкан жокпуз. Кудай шүгүр шаарда эле колунан келгенин карап атат, бирок мүмкүнчүлүгү жок экен. Шаардын бюджети аз, экономикасы көтөрө албайт. Мына бир эле мисал кечеги айыл башчы сураган 260 миң сомду, мына 1 жылдан бери ошол жердин 7-8 моториси иштеп, 7-8 моториске бөлгөндө канчадан тиет? 1 жылга 260 миң сом. Ушулга чейин төлөнбөй келатат. Бул деген шаардын ушул айыл чарбасын карап, кичине поддержка кылганга акыбети жок деген нерсе. Негизи эл эмнени кылып атат? Тегерегинде ошол бизден ылдыйлап баргандан кийин караганда ошол айылдардын, айыл өкмөттөрдүн элинин эрте жаза кыймылдап жашоо шартын, тапкан экономикасын, салган үйлөрүн, минген машиналарын, турмушун көрүп туруп биздин эл кыжалат болуп атат. Биздин бир гана үмүтүбүздө бир гана эмебиз бар, ошо Нокен районуна кошулуп, ошо жакта тиричилик кылсак деген. Эми бул көп жылдан бери көтөрүлүп келатат. Жана акым айтып кетти, барып биздин 3-4 балдар мээнет кылып, кагазын топтоп, көргөңүз уруксатын берип, парламентке кирип бүтү болуп атканда, 1-2 адам саясатка айлашып бул бүтпөй калган да. Ошондон бери бийлик алмашты, аболду буулду жүрдүк. Мына жаңы бийлик келди, жаңы парламент барды, үмүтүбүз чоң болду. Айыл чарба багытындагы жер болгондуктан биз шаарга мындайча айтканда жөнөкөй эле эрчинди баладай болуп турабыз да. Шаар бизди карай албайт. Карайын деп атат, бирок өзүнөн ашпайт бизге. Шаарга эч кандай биздин капачылыгыбыз жок. Болгону биздин айыл чарба болгондуктан азыр айыл чарбасына Садыр Нуркожоевич өтө көңүл бөлүп атат да. Бизде суубуз достук эме Нокен УОСка карайт. Анан Нокен УОС көп көңүл бөлө албайт бизге дагы. Же шаар көңүл бөлө албайт. Суусуз калып кетип атат. Суу жетпей калып кетип атат. Насосторубуз 30 жылдан бери мурда 70 гектарга жете турган суу азыр бир 20 гектарга жетип калып атпайбы? Башка жерге суу жетпейт. Өчүрөт менен коюлат да. Эгин алыш кыйын болуп калды. Кеткен расход бекер болуп калып атат да, пайда жок болуп калып атат. Ташкөмүр шаар өзүнүн гана иче турган таза суусун карайт да. Биздин мына сугаруу, эгинге суу берүү жөнүндө Ташкөмүр көп көңүл бөлө албайт бизге. Бизге Нокен УОС көңүл бөлөт да көбүнчөчү. Анан биз аяка өтүп калсак, өтө жакшы көңүл бөлүнүп карап калат деген ойдобуз. Мындай талап менен чыккан нааразычылык бүгүн эле жаралган маселе эмес. 1985 жылга чейин бул айылдар Нокендин Достук айыл өкмөтүнө караган. Деген менен Ташкөмүр калкын жашылча жемиш менен камсыздап туруу максатында 5 айыл шаарга өткөрүлгөн. Бирок андан бери бул аймактарда өнүгүү, өзгөрүү, мактанаарлык иш болбоптур. Ал арада жанаша жайгашкан Достукта көз кубанткан алгылыктуу иштер жүрүп жатканын кошумчалашат. Миграция кеткен көп, 80-90% миграцияда. Жер иштетели десек, баягы эле айланып келе суу маселесин. Көбүнчө берде эгин-тегин агын суу эмес, 80-90%, 100% даже насос суу менен ичет. Насостор өз убагында ремонттолуп, жардам эч нерсе болбойт да. Сайыз убагындагы боюнча. Ошол жерди иштетейин десең эле айланып келе ошол болуп, пайда жок. Миграционный болуп кетет ушул. Эми ошол бул жакка карап калсак, бул жакта Нокен районунун көбүнчө айыл чарбасында да, айыл чарбасында кичине бизге болобу деген үмүт да, жакшы ойлорчу. Ошого жакшы болсо, өзүбүз деле жерлерди иштетсек. Ташкөмүрдөн бул жакка өтүштүн максат эми көп нерселерди мындай бюджет маселесине келип такалат экен. Ошондон дагы мындай көп нерселер чечилбей келет да. Эми бирине барсаң, бирине жөнөтөт. Анан эми Кудай кааласа, эми биздин ата бабаларыбыз убагында Нокенге карап жашаганбыз дейт. Алар көп нерсени, мындай жакшы нерселерди айтып келет ушу күнгө чейин. Анан эми Ташкөмүрдү жамандаш эмес, биздин киндик каныбыз өзү Ташкөмүрдө кесилген. Анан эми Кудай кааласа, эми мындай эл катарында жакшы жашаш бардыгын эле ушу насип кылсын деген ой тилек да.
Таш көмір шаарына караган айылдардын баары айыл чарба тармагына адистешкен. Бирок айдоо аянтарында суу жетпей, дыйкандар чыгымга учураган учурлар көп кездешет. Буга негиз катары өткөн жылы күйүп калган насостук станциянын тетигин алып берүүдө шаардык казына таңкыс болуп, маселе жер алган. Мындагылар нааразы болгонунун башкы себеби да айылдар шаарга карагандыктан элет элине берилген жеңилдиктер каралган эмес. 10 жыл ашып калды ушул маселени кайта көтөрүп келе жатат да элчи. Себеби дегенде бул шаар өзү кандай десем, неме да? Промзона. А биз айыл чарбасы боюнча болуп атабыз да. Анан ал жактан мынау азыркы немелерди алып келсек, мыйзамдарды. Шаар бизге эч кандай мындай бир мыйзамдуу жолдор менен жардам да бере албайт экен. Эч нерсе тарап. Анан эл дагы көрүп атат да. Азыр сиздер өзүңүздөр деле барсаңыздар болот. Как Таш көмір шаарынын немеси бүтөт границасы. Ошондон нары карасаңыз бир эл анча алдыга неметип кеткен, өнүгүп кеткен да. Бүт жагы асфальт, уличный освещениялар, баягындай газондор, стадиондор, спорт залдар, больницалардын иштегендери абдан ушундай неме да. Анан кийин бир Кыргызстандын ичинде жашап атып, арыктын нарагы ар жагы өзүнчө Япония мындай бир цивилизация. А биз болсо бир ылай кечип жүргөн элге айланып калабыз. Анан кийин албетте эл немете возникать этет да. Анан кийин мен ушул жерде өзүм дагы 10 жыл айыл башчы болуп иштедим. Ошол 10 жылдын ичинде мисалы үчүн бул жерде Нокен УОсуна караган 3 насосный станция бар да. Ошого Таш көмір шаар боюнча мындай мыйзам тарабынан алып келсек дагы эч кандай жол жок экен. Нокен району буну тейлеш керек. Тейлеп атат. Анан биз мындай кылып бергиле, мындай тигиндейлерди өзүбүздүн немелерибизди айтсак, проблемаларыбызды. Алар биз силерди жасап берели, да бирок территориально силер неме болуп калып атасыңар деп атат. Таш көмүрдүкү болуп калып атасыңар дейт. А биз аякка барсак, жок, шаарга барсак силер неме таш көмүрдүкүсү дейт. А таш көмүргө барсак силер Нокен УОсу тейлеш керек дейт да. Анан биз орто жолдогу бир өгөй бала болуп калабыз да. Өгөй баланын деле бир ата-энеси болуш керек да, мындай бир өгөй атасы болсо дагы. Биз ушинтип эле келатабыз да. Биз шайлаган депутаттар о көпүрөдөн бери жакка өтпөй калып атат, шайлоодо келет. Анан көпүрөдөн бери жакка өтүп эле Таш көмүрдү мактай берет. Аята шактын көмүрү бар, энеси бар, мурзу бар. Мына мен Кашкулак айылында жашайм. Өзүбүз чогулуп, ошол жерге кичине суу чыгардык эле. Бу электр станцияга көз каранды экенбиз, ал сүбөттү кыркып коюп атат. Акыры эшек менен суу ташып жүргөнбүз. Бардыгына кайрылдык. Мына президент азыр жаңы болгондон бери детдомдорго барып кабар алып атат. Биз целый элбиз, биз менен шаардын мэри келип кабар алып койбойт. Эмне кылып атасың, каякта жүрүп атасың? Анан дагы бир нерсеси бар, бул көчөдө өзү 4 лампочкабыз бар эле, рес муну өчүрүп коюптур. Караңгыда аксакалдар көчөдө жүрүштөн коркосуң, чукурду басып алсаң оңгодон кетесиң. Ар жылы 500 метр, 600 метрден асфальт жол жасалды деди. Биз жалынып жүрүп, көчөбүзгө шагал төгүп атабыз өзүбүздүн машина келмеден. Биз менен кабар алган адам жок. Ошон үчүн мен дагы айтарым, биздин айыл участок берейин десе жери жок. Өзү 20 сөтүктөн жери бар, азыр 20 сөтүк үлүш алган баланын 5 баласы бар. Анан дәвіне сосфотқа барсаң, кайнатаң машинасы бар екен, чоң танкы бар екен, уна бар екен деп аларга пособие да төлөбөйт. Ана бул суу жөнүндө болсо, биз өзүбүз чыгарганда иреске барсаң, биз аларга сурадык. Эми ба үй бүлөгө төлөгөндө 77 тыйын төлөйлүк, 30 үй бүлө барбыз десе, алар 260 тыйынан койду. Алыгы 6 километр жерге баргандан кийин чоң насос койбосо кичинеси чыгара албайт. Чоңду коюп аласың, аны акчасын ким төлөшүн өзүбүз айран болуп атабыз. Биздин айылдагылар жайлообуз жок, о точка чыксаң эле скот кууп түшүп атат. 5-6 ешким бар, короодагы мо отурат. Жайлоо жок, бир ешким кабар албаса. Мына Садыринин
жетім балдарга, эмелерге барына кабар алып атат да. Biz de adamız, kaç adam, bize bir жетім ememiz koy. Bu şardın yeri karab, mine keminger var, kandaysınlar. Burun bizde Taşkömür sapkozu ekeninde bizde skori pomoş baralı. Felçer baralı. Aldın sorun katkılar, alar o yol giret ölüp atça tapşırıp gelir. Je ukolu yok, je derisi yok. Hiç yersesi yok da. Emi elge okşap kötörüş çıkarıp musaşkıla örgünde aksakallar koyup kaldık. Emi şariatka da tura gelmeyt. Bu kırgızçılık hem tura gelmeyt de. Taşkömürge varsan arkandan iki kıyıbı düşü olat. Ne de aytarsın de. Ananı o tura Taşkömürge varsan ayak var deyip, ayak var deyip dokumentlerle bütbeyt. Anımızдағы қиыншылыққа тұрады. Қай жерге барсаң әлі ақшаң жоқ болса ешнәрсе шешілмейді екен. Ана мынау балдарымыз деле еш жоқ. 2-3 балдарымыз үйде отырады. Ай жерге барсаң, бері барсаң еш жоқ, албайды. Азыр бәрі туғандаштырып кеткен. Өздерінің ағасының, ненесінен, үкәсінің балдарын алады, барған еш жоқ. Ушу біздің проблемамыз. Анан кейін ушу аялдарыбыз, келіндеріміз түрік малында да қиналады. Taşkömürse varsan, Şamasa'ya varsan Taşkömürse Jallavat'ta var. Aslında jokçuluk uakta kıyın da kimin kolunda var. Hiç kim kıynalıp gelinderiz. Naraka beraka taşıgan günlerimiz boladı. Şu jogorjakta oturganlar, şu bizim önümüzde uğup, şu bizden okenge ötközüp koysunlar. Şu bala-çakabız dilemine pasoya almay oturadi. Pasoyaga barsan da oşonu aytışadi. Maşinası var eken, üyü var eken, jayı var eken, atasının üyü var, enesinin üyü var, baldarının işnesesi yok da. 2-3 baldarı varlar, pasoya almay oturadi. Uşu bizim көйгөйүбүз. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу генеральный прокурор Курманкул Зулушев, мен силерге кайрылуум, силердин өтө кылып аткан жакшы иштериңерге, бул жакта саясатыңарга каршы иштер болуп кетип атат. Жеңичинен мурдагы коррупцияга тыйылды, Кудай калса азайды. Бирок баары бир болуп атат. Бул деген элдин бийликке болгон ишенимин кетирип коюп атат. Ошол себептен мен жакында Бишкекке барайын дедим эле, Кудай калса, урматтуу президент, bir кабыл алып коюңузду суранам, Камчыбек Кыдыршаев силерден. Анан ошол жерден барып, урматтуу президент, сизге бир айта турган сөздөрүм бар. Ал сөз мындан сырткары да бир Кыргызстан үчүн өтө зор пайдасы тие турган нерсе, угуп көрөбүз. Кудай калса, ишке ашыра турганбызса, Кыргызстанга зор пайдасы тиет, Кудай каласа. Себеби бизде ошол негизги эле көйгөйүбүз бизде суу. Суу, дагы суу. Себеби ошол биз УОСко караган менен территориальный район бөлөк болот. Район бөлөк болгондон кийин бул жерде срочный насос же болбосо трансформатор күйүп кетсе, ошону убагында ремонт кылып, айыл чарбасында bir günde болбосо 2 saat ичинде кайрадан суу койбосоң, деп түшүм алыш geçen deyт. Керектүү түшүмдү ала албайсың. Эккен тикениңи мейитин кайтпайт. Ал эми УОС бир болуп, район бир болуп турса, бизге ошол моментально, себеби айыл чарбасы боюнча иштеген адистер, бардык адистер райондо. Бүт айыл чарбасы боюнча. Ошол эле зыянкечтер боюнча иштеген. Айыл чарбасын оңдоп, карап, акыл насаат айтып, жол көрсөтө турган специалисттер бул райондо. А шаарда жок. Анан ошол бирге болуп турсак, биздин бир жашоо тиричилигибиз оңолор бекен деген үмүттү айтып атабыз. Biz azır mına şu turganlar bardığım, misal üçün çetinen sorasаңар, azırkı bolu atkan işlerdi, Sadır Japarov'tun muanda alıp baratkan işlerin barından kabarдар. Bardığından hakikat bolup, hakikatçılık gelgenin, айтсаң мындай көйгөйү, экономиканы bir оңдоп калалы деген көйгөйлөрдү айтып чыксак, ошо угат деген үмүттө келдик. Угуп чечип берет деп. Мындан мурда да айтылган, кат жазылган, жогорку кеңешке чейин барган, кээ бир баягы шаардан кетирбейбиз деген интригалардын эсебинен бул жерде шаар макулдугун берген, шаардын депутаттары да макулдугун берген. Болуптур, раз район жакта УОС менен бирге болуп, ошол жакта айыл чарбасында дурусураак экономикарды көтөрө турган болсоңор, макул бара бергиле деп туруп кол коюп көтөрүп берген. Бирок жогорку кеңештен чечилбей калган. Жогорку кеңеште 1-2 адамдын кызыкчылыгы болгон. Ал кызыкчылык эми атын айтса деле болот, айтпаса деле болот. Бардыгы эле жүрөт ошол жерде. Азыр да аралашып жүрөт.
Ал азыр жогорку кеңеште чечилбейт. Барса, ошолор дагы бир сөзүн айтып чыгат эле. Алар да козгойт, жок, кетсе болбойт. Аларга ысысуу ошо жогорку кеңеште отурган кээ 6-чы созывдун депутаттары. Ошолордун эл менен биздин кыйналып аткан тиричилигибиз менен иши жок алардын. Бир ойлонуп койбойт, ушулар кыйналып атат. Эмне себептен мындай жолдон баратканда эле көрүнөт. Айылдын, элдин турмушун жолдон баратканда эле үйүнөн эле көрүнөт. Көчөдөгү жолунан эле көрүнөт. Ошону көрүп турса дагы минөсөң ошол. Лишь бы бизде тур. Сыртка кетпе. Мая хата с краю. Мен сыртта тура берем, байый берейин, а силер минөсөң ошо болсун деген ой менен болуп калды. Эми негизинде бизде шаарда бюджет тартышыраак, биздин айыл чарбага туура келбейт. Көп маселелерибиз чечилбей атат. Эми ал жерде деле жаман эмес, колдон келишинче чечип беришип атат. Жаман деп айтпайбыз аны. Колдон келишинче чечип берип жатышат. Бирок биздин айыл чарбага туура келбейт. Bizde 31 deputatбыз да, шаарда 31 депутат 31 жака тартат. Биз да колдон келишинче бюджеттен бөлүштүргөн аракет кылабыз. Эми бюджетибиз чектелүү, аны бир эле бөлүп бергени бизде мүмкүнчүлүк жок. Ошонун негизинде ушул нерсе келип чыгып атат да, биздин шаарда баарыбыз бир элдин балдарыбыз жазында суу талашмай калат. Суу талашта бүт кыйынчылыктар туулат да жайында. Bizde su koyurmalda nasosuz kuyup ketiş mümkün. Turbabız jarılıp kalat. Eskiligi jetken turbalarыбыз 30 yıldan beri almaşılbagan. Ошонун негизинде ушул маселе козголуп жатат биздин элибизде. Бюджет канча? Бюджетибиз азыр 110 миллионго чыккан. Быйыл Ташкөмүр шаарынын казынасы 106 миллион менен бекитилүү алдында турат. Жогорудагы элдин айткан бул талаптарынан шаар мэри да кабардар. Ал эми айылдардагы инфраструктураны жакшыртууда шаар бийлигинен колдоо болбой жатат дегенге кошулбайт. Элдин Ташкөмүр шаарынан чыгып Нокен районуна кошулуу талабына негиз жок дейт. Бүгүнкү күндө баягы союз тарагандан бери жакшы өндүрүштөр жок, ошол көйгөй ошондон келип чыгып атат. Ташкөмүр шаары мен дайым айтып келем, дагы айтып кете берем, потенциалы өтө чоң шаар. Кудай кааласа бир 2-3 чоң өндүрүш ачылып иштеп кала турган болсо, ошол эле азыр бизден качып аткан район айылдар бизге кайра кошулганга аракет кылышат. Мына мисалы келечекте айтып кете турган болсок, мына Ферросплав заводу азыр кайра жандануу болуп атат, сүйлөшүүлөр. Азот жүк деген ишкана келип атат Ташкөмүргө. Баса эле айтып кетиш керек, Ташкөмүр шаары башка шаарлар өзгөчөлөп, ушул айыл чарба багытында дагы айылдарыбыз, анан жерлерибиз бар. Маалыматыбыз бар бул боюнча. Көйгөйлөрдөн айтып кете турган болсок, бизде Теңдик айылына караштуу 852 гектар шарттуу суулуу жер болуп эсептелет, насос менен сугарылат. Ал жерде көйгөйлөр бар, ал боюнча мына биз ишти алып барганбыз. Нокен УОСко кайрылуу кылганбыз, айыл чарба министрлигине жогорку кеңешке чейин маселе көтөрүлүп, ошол суу менен камсыз кылуучу 5 насостук станцияны айыл чарба министрлигине которуп Нокен УОСуна толук ошол жактан камсыздандыруу боюнча. Ташкөмүр шаарынан алгылыктуу жардамдар берилбейт деген дагы сөз калпка жакын. Себеп дегенде бизде Ташкөмүр шаарына 2 поселок, Шамалды сай, Кызыл Жара 12 жана 5 айыл кирет. Андан сырткары көбүрөөк эл калк жашаган Ташкөмүр шаары бюджетти теңдөө иретинде бөлүштүрөбүз. Былтыркы жылы мына айта турган болсок, мектепке 754 миң сом, 57 миң сом акча бөлүп бердик. Теңдик айылына мектепке терезелерин жабуу боюнча толук түрдө бүттү. Bundan burun Каштерек айылына электр чубалгыларын тартып баруу боюнча маселе коюлуп келген экен. Акча жетпей калып, ага дагы 600 канча миң сомго толук түрдө бүтүрдүк. Мындан сырткары Теңдик айылына ошол мектептин тегеречиги баягы жаңар көргөн болушуңар керек, асфальт базуу боюнча 1000 метр асфальтты республикалык бюджеттен базылган. Насостук станциялар боюнча айта турган болсок, мына былтыркы мен келгенден бери айтпадымбы жогоруда Нокен ОС кайрылганбыз, жогорку кеңеш кайрылганбыз, айыл чарба министрлигине суу чарба департаментине кайрылганбыз. Трубалар чирип, жараска чыгып калган. Ошол биздин иш аракеттин аркасында 1000 метрдин тегерегинде труба келди, азыр алмашылып атат.
Ташкөмүр шаарына өткөн 5 айыл 1992 жылы элдин көп жолку кайрылуусу менен кайра Ноокендин Достук айыл өкмөтүнө өткөн. 1999 жылы Ташкөмүр шаарынын жетекчилигинин өтүнүчү менен жана айрым кызыкчылыктардын айынан кайра шаарга өткөрүлгөн. Тургундар бул маселени 2012 жылы кайра көтөрүшкөн. Өкмөттө каралып 2016 жылы мыйзам долбоору даярдалган. Бирок жогорку кеңеште бул маселе колдоого ээ болгон эмес. Жергиликтүүлөр азыркы бийликтен үмүт артып, алар койгон негизги талап аткарыларына үмүт артышат. Кошумчалай кетсек, Ташкөмүр шаарында 2 шаарча 5 айыл бар, 44 миңден ашык калк жашайт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Ташкөмүр шаары.